кечээкү 4-элдик курултайга делегаттарды тандоо боюнча Бишкек шаарында болуп өткөн делегаттарды тандоо боюнча турдун негизинде бир нече одоно мыйзам бузуулар менен өттү. Атап айтканда Кыргыз Республикасынын 70-71 Конституциясынын 70-71 Конституциялык мыйзамдын 3-11 мыйзамдардын беренелери одоно бузулду. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, быйылкы күз саясий өнөктүктөргө аябай бай болуп атат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо, 4-элдик курултайдын делегаттарын шайлоо жүрүп атат. Курултай демекчи мына быйыл декабрдын 25-inde конституциялык мыйзамга ылайык 4-элдик курултай өтөт. Азыркы күндө делегаттарды шайлоо иши аяктап калды. Анан биз атайын 20 жылдан бери ошо элдик курултай институтун конституцияга киргизип, коомдук өзүнүн ордун таап, элге кызмат кылсын деп түзгөн элдик курултай кыймылы бар. Биз атайын аны жойгон эмеспиз. Себеби дегенде курултай институту биротоло коомдун өзүнүн ордун таап калыптанганга чейин бул кыймыл керек деп эсептегенбиз. Бүгүнкү күндө мен ошол кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү катары, анан калса ушул идея менен бир канча жыл өмүрүн арнаган адамдардын катарында, анан эл ичинен бүгүнкү күндө ушу курултай маселеси боюнча кайрылып сураган адамдардын суроолору көп болуп жаткандыктан бир эки ооз пикир кошуп коюуну туура көрдүм. Бүгүнкү күндө жерлерде көпчүлүк жерде албетте өз деңгээлинде өттү, бирок ошол эле мезгилде кемчилдиги болбой иш болбойт экен. Бир топ жерлерде жана делегаттарды тандоодо, шайлоодо мыйзам, жоболор бузулуп жатканын айтып атышат. Айрыкча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсү мына кечээ эле Бишкек шаарындагы Ленин районунда жыйын өтүп, ал жерде алдын ала эле элдик курултайдын улуттук кеңешине баланча түкүнчөнү жөнөтөбүз деп, анан алар болсо эми фамилияларын айтпай эле туралы, бизге жогорку бийлик адамдары, ачык эле президент, азыркы күндө элдик курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы Мыктыбек Юсупович батасын берди, баланча өтөт, ошол барсын деген сөздөрдү айтып эле мындай зордук менен алып бараткандыгы бул ошо жобо мыйзамды бузуу деп эсептейбиз. Анткени эртеге 10 ноябрда Бишкек шаарынын 4 районунан шайланган 72 делегат чогулуп туруп, анан ошол жерде татыктуу адамдарды анан улуттук кеңешке кимиси сүйлөйт деген маселени ошол жыйында чечиш керек эле да. Демек алдын ала кайсы бир адамдарга мыйзамды жоболорду бузуп бир топ ушундай иштерди жасап атканын биз айыптайбыз. Бул туура эмес деп эсептейбиз. Урматтуу 4-элдик курултайды уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, төрагасы Марат Муканович, сизге жана Кыргыз Республикасынын ушул курултайга байланыштуу бүгүнкү иштеп аткан кызмат адамдарына кайрылабыз. Айрыкча президенттин атын сатып туруп, ушул иште мындай мыйзам жоболорду бузуп жаткан адамдарды бир тартипке чакырыш керек деп ойлойбуз. Эгерде биз элдик курултайды мындай адилеттиктин нугунда мындай коомдук институт катары конституциядагы ыйгарым укуктарын сактоо менен муну өз орду менен алып кетпесек, бара-бара бул институтту биз өнүктүрүп өстүрбөй эле дискредитацияга алып баратабыз да. Албетте биз бүгүнкү күндө көч бара-бара түзүлөт дейт. Буга кеч болсо дагы мен ойлойм тийиштүү кызмат адамдары тартипке чакырып, таасир көрсөтүп, ушуну оңдоп, ордуна алып келет деген ойдобуз. Президенттин, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы чыккан, 270 жарлык. Бул жарлыкта мына уюштуруу иштерин ошол мамлекеттик катчы, азыркы мамлекеттик катчы Иманкулов Марат Мукановичка жүктөп атат. Ал киши төрагалык кылып атат. Жана биздин өзүбүздүн курултайдын катчылыгынын төрагасы Мыктыбек Юсупович Абдылдаев анын орун басары болуп атат. Биз одоно мыйзам бузуулар болуп өткөндөн кийин бул шайлоону тааныбай тургандыгыбызды
билдирип Мыктыбек Юсупович Абдулдаевга жолугуп кирип чыктык. Жана биз конституциялык укугубуздан пайдаланып сотко кайрылаарыбызды билдирдик. Жана биз сотко да кайрылдык, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кайрылдык, Марат Муканович Иманкуловдун өзүнө да арыз жаздык. Эми азыр булардын жыйынтыгын көрө жатабыз. Кече жакында биздин буюрса ошо алдыда боло турган 4-чү элдик курултайга өзүмдүн жашаган жеримен өттүм, бирок экинчи инстанциядан өтпөй калдым. Эми кеп анда эмес, эми 2 күндүк элдик курултайга барбай калдым деп мынтип коомчулукка кайрылып аткан жерим жок да, бирок элдик курултайдын мыйзамы тебеленип атат, жоболоруна каршы иш жасап атышат. 22 кишинин ичинен 18 келди, мапта чогулуш болду. Түздөн түз ошол маптын жетекчиси кийгилишип койду. 18 ошол талапкердин ичинен ошол маптын чогулушуна келбеген Жанзаков Махмуд деген жигитти келбеди эле өзү. Аны деле списокко киргизип 9 добуш менен эле өттү кылып койду. Бүгүн 28 ноябрь Октябрь району жергиликтүү курултайдын делегаттары шайланып келип отурушат. Азыр акимди күтүп атабыз. Ар бир МТУдан келишти. МТУдан келдиңер да? Ооба. Өзүңөр делегаттарды шайлап келдиңерби? Иә. Ким шайланды сизди? Кайсы МТУдан? 405. 405тен? Кимди шайладыңар? Кимди шайладың? Эмнеге? Иә. Эмнеге? Курултайга? Элдик курултайга кимди шайлап келдиңер? Республикага Кыдырмаев болду. Кырмаевди шайлап келдиңерби? 3-чү курултайдын жобосуна ылайык жана президент баса көрсөтүп айткан ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол шайлоолорго катышпагыла, болгон жардамыңарды гана бергиле дегенине карабастан түздөн түз аралашып, айрым учурда жыйындарды өздөрү алып барып, өздөрүнө ылайыктуу адамдарды шайлап жатышат. Себеби элдин үнүн түздөн түз президентке жеткиргенге каршы чыгып атат деп эсептеймин да. Алып айтсак, мына жакында эле Бишкек шаарынын Ленин районунун акими сөгүш алды. Жана башка райондордо дагы ошондой мыйзам бузуулар, одоно бузуулар болуп жатат. Ленин районунда акими сөгүш алганына карабастан, жең ичинен өздөрүнө ылайыктуу делегаттарды шайлап жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу жергиликтүү курултайдын делегаттары. Мен аты жөнүмдү таанышып коеюн. Атым Замир Керимбекович, элдик курултай катчылык эксперти болом. Анан бүгүн келгеним себеби сиздерде ушул жыйын болуп атат деп чакырышкандан улам келдим. Эмне себептен жыйын болуп атат? Негизи бүгүн чогуу башташкан керек болчу. Бүгүн чогулганга болбойт. Жободун колумда так жазылган жободо сиздер буга чейин 2-3 курултай өттү, үчөөндө тең тура эмес шайлангансыңар. Анткени алдын ала МТУлардан даярлап келгенсиңер өзүңөрдүн адамдарды. Анан Октябрьский райондо дагы чогулуп туруп ошол жерден 18 адамды көрсөтүп атпайсыңарбы? Ошентип көрсөткөнсүңөр да барып туруп Бишкектен мына бизде 18 болду дегенсиңер. Ленинский районда ошондой кылган, башкасы кылган, анан 73 адамды бекитип туруп бир добуш менен бекитип койгонсуңар. Туурабы? Бул туура эмес. Бул жобого карама каршы келет. Кечирип коюңуздар. Жободо так жазылган. Президенттин жарлыгы менен жобо бекип атат. Президенттин жарлыгы аткарыш керек да. Эми мындай жободо так жазылган. Ошол жерде 500 адам чогулган жерде, ошол жерде гана талапкерлер сунушталат. 500 десе 500 сөрдө. 500 да жер үстүндө. 500 кое туруңуз. Маселе убакыт эмес. Маселе президент өзү айтты. Уксаңыз менен. Жок, туура. Ошол жерде 500 адам өзүңөрдүн араңардан талапкерлерди чыгарасыңар. Мейли башка район танысын, тааныбаса дагы ошол жерден бергиле 5 мүнөт убакыт. Ар ким өзүнүн сөзүн айтсын. Ошону силер билимине карап баа бергиле. Ошону сөзүнө карап баа бергиле. Анан бул жерден даяр эле МТУлар өзүнө иштеп коюп туруп эле. Анан кийин жаман катуураак айтканда дежур адамдарды алып барасыңар. Мындайга жол бербеңиз. Бүгүнкү жыйынга болбойт. Тарапка мына акимге айттым. Болду, мындай токтоткула. Болду, тараттыңыз. Балдар. Анан эми качанкага чейин мынтип бийлик аралашып,
маптардын жетекчилери аралашып элдик курултайдын бул жыйындарына алардын мындай түзмө түз одоно мыйзам бузгандары калбайт. Булар качан токтотот? Мен ошол ойлонуп да, эң негизгисичи. Анан өткөнгү 24-жылы 3-чү чакырылыштагы элдик курултайда биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич айтканда, ошол жерди мен жакшы укканмын. Силер могу жерде келген делегаттар акимдин макулдугу менен, акимдин тандоосу менен келген депутат болуп келдиңиздерби? Эгерде делегат болуп келдиңиздерби? Эгерде ошондой делегат болсоңор, акимиңерди кошо кызматтан аламын деген сөзү бар эле. Азыр деле кайра ошол кайталанып атат. Менин ошол чындык бүгүн ошол айткым келип кетет да, чындык жок экен. Чындыктын түбү же кандай экенин билбейм, бирок чындык жок. Адилетсиз, мыйзамсыз элдик курултайдын жобосуна каршы биздин Октябрь районунун акими Оразалиев Жаныбек Аманкулович өзү кийгилишип койду, түздөн түз.